Азыр мен сіздерге жакында эле Айтматовдун да туулган күнү болбодубу? Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынан Ильяздын монологун айтып бергенге аракет кылайын. Бир жумадан кийин Асел экөөбүз Бекет Базагадагы Алибектин үйүнө келип кирдик. Чакан үй. 2 бөлмө, анан дагы оозгу бөлмөсү бар. Анда үйлөр айырда бир топ бар. Үй бүлөлүү шофёрлор, май коюучу пункттун жумушчулары турат. Бирок жакшы конуш, жол жээги, нарын да калыс эмес. Канткени мен областтын борборуда киного, дүкөнгө барып турганга дагы оңтой. Абаса, көчөнүн аркы башында ооруканасы дагы бар. Дагы бир жакшы жери бул Бекет База кан жолдун ортосунда. Анын үстүндө рейсимдин көпчүлүгү ат башы менен балыкчынын ортосу болгондуктан жолдо бир жерде чарчасаң үйгө түнөп өтсөң дагы болот. Кадыр эссе эс алып каласың. Анан дагы мен келмейинче Асел дагы уктабайт. Чыдамы тайып күтүп отура берет. Иши кылып жашоо турмушубуз өз нугуна түшүп баратты. Анан кийин кеңешип отуруп Асел дагы иштемей болду. Өз иштейм деп болбойт. Кантсе да айылда өскөн кыз да. Үйдө отура берип бук болбойбу? Аңыча кубанычыбызга Аселдин боюна бүтүп үйдө отуруп калды. Асел төрөгөн күнү мен ат башынан рейстен келаткам. Токтон албай шашып келаткам. Асел нарындагы төрөт үйүндө болчу. Келсем уул төрөптүр. Албетте үстүнө киргизбей койду. Машинеме миндим дагы товарлата бир куудум дейсиң. Айланам кар, аска зоо, өзүмө өзүм ээ боло албайм. Доолонун белине чыктым. Бийик эмеспи? Тиммелеп булут бут алдыңда калат. Машинеден ыргып түшүп, абадан кере жуттум да өнүмдүн барынча кыйкырдым. Эй! Тоолор! Мен уулду болдум! Тоолор дагы бир силкинип алгандай болду назарымда. Анан алар менин өнүмдү кайталагансып жаңырык капчыгайдан капчыгайга тарап жатты. Оğlубуздун атын Самат койдук. Мен койдум. Эки сөзүбүздүн бири эле Самат. Саматай түрпөлөңдү, Саматай тиш жарды, Саматай күлүп кайды деги койчу. Тоңучун көргөн жаш жубайлардын баары эле ушундай го дейм. Ынтымакта катуу жашадык. Бири-бирибизди эт жүрөгүбүздөн эзилишип жакшы көрөбүз. Бирок менин шорум кийин кайнады. Бул бале кайдан башыма жабышканын азыр да ажырата биле албай, башым маң, асманым астын үстүн болду да калды. Рас, азыр көп эле нерсени түшүндүм го. Бирок түштөн кийин түшүнгөндөн не пайда? Бир күнү кокусунан Асел экөөбүз жолдон жолугуп калдык. Кайра нечен ирет жолугарыбызды ал да, мен да билбестен басып кеттик.